Чоо сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Кудай Ата, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында Теңирибиз Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып, улуу ырайымыңыз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон ыйык баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта, ушул жерде отурган ар бирибизди өзүңүз жетектеп, сиздин ырайымдуу колуңуз менен ар бир жүрөктөрдү бекемдеп, сиздин сөзүңүздү, ырайыңызды ыйык руктун жетеги менен ар бир жүрөктөрдү күндөн күнгө жаңылап, мындан аркы жашообузду сиздин алдыңызда уяткарууга, ашкерелөөгө ээ болбостон татыктуу жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин дүйнө жүзү боюнча жайгашкан баардык жыйындарыбызда ишенимин сактап келе жаткан, кыйынчылыктарга карабастан сиз үчүн кызмат кылып келе жаткан баардык бир туугандарыбызга ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, сиздин жакшы кабар сөзүңүздү көптөгөн адашкан адамдарга кайраттуулук менен таркатышына жардам бериңиз. Ушул сөздү таркатып жаткан биздин баардык насаатчыларга, пасторлорго сөз менен толтуруп, кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз болгон болсо, ар бирине көңүл буруп, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин татыктуу балдарыңыз катары жашашыбызга өзүңүз жардам бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам сизден алыстап, сиздин өз алдынча болуп калбашына жол бербеңиз. Биз бара турган жолду дайыма ачык, айкын кылып көрсөтүп, ушул саатта биз биле турган сиздин эркиңизди, улуу сөзүңүздү таанып билүүгө акылмандуулук менен үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз.
Ыйык жазууну чогачалы. Корунтуктарга жазылган 1-кат 9-бөлүм. 1-Корунтуктар 9-бөлүм. Биринчи Корунтуктарга 9-бөлүм 16-аятты мен силерге окуп берейин. Жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм. Анткени бул менин милдетим. Эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы. Жетиштүү, ушул эле аятты окуйбуз. Бүгүн сиздер менен биргеликте машаякчылар кетире турган эң чоң күнөө эмне экендиги жөнүндө мен силерге айтып берейин деп турамын. Күнөө жөнүндө айтам десем, көңүлүбүзгө жакпай калышыбыз мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө мен айтышым керек болду ушул сөздү. Ишенбеген адамдар, биз сиздер менен жакшы билгендей, денеси бул дүйнөдө жашап жаткан учурда моралдык кетирген күнөөлөрү үчүн Кудайдын сүйүүсүнө, ырайымына ээ болбосо, ал кечирим ала албайт. Ал эми Жакан 3-бөлүм 18-аятта Кудайдын жалгыз уулуна ишенбеген, Кудайдын ырайымына ишенбеген адам, ошол улуу ырайымга ишенбеген адамдын күнөөсү ал кечиримге алып келбейт. Ишенбеген адам соттолот. Ошондуктан ишенбеген күнөө бул чоң күнөө болуп саналат. Жакан китеби 8-бөлүм 11-аятта Ыйсанын алдына ойноштук кылып кармалган бир аялды алып келип, анан Ыйсадан сурашат. Тооратта мындайларды таш бараңга алууну осуят кылган. Ал эми сен буга эмне дейсиң? Ыйсаны айыптоого шылтоо табыш үчүн ушундай сынап сурашкан. Эгерде өлтүргүлө дей турган болсо, анда Рим башчыларына каршы чыккан болмок. Кандай күнөө болбосун, Рим башчысы чечими жок, адамды эч качан өлтүрүүгө укуктары жок эле. Ошондуктан Ыйсаны айыпташ үчүн, Ыйсаны сынаш үчүн ушундай суроо менен келишет. Ошол учурда айтат: араңарда ким күнөөсүз болсо, ошол адам биринчи болуп таш ыргытсын. Анан ташты кармап турган ар бир адамдар азыр Ыйсанын алдына аялды өлтүрөбүз деп жаткан адамдар бирден абийири ашкерелеп, кары кишилерден баштап кичинекей балдарга чейин биринин артынан бири кете башташты. Бардык адамдар таркап кетишет. Анан жалгыз Ыйса калат. Анан аял көзүн жумуп турган, анткени мына мени сабап өлтүрүшөт деп, бирок бардыгы тынчып калат. Анан Ыйса сурайт: сени айыптаган бирөө барбы? Анан аял көзүн ачып караса, жок дейт. Ошол аялды соттой ала турган бир гана машаяк. Менде эч кандай күнөө жок болдуктан эми көзүңдү жум, мен сени ташбаранга алып өлтүрөм деп айтууга толук укугу бар эле Ыйсанын. Бирок Ыйса ошол ойноштук кылган аялга кайрылып айтат: мен да сени айыптабайм, жазалабайм. Бар дагы мындан ары күнөө кылба. Мен да сени айыптабайм деген сөздүн мааниси: сен кетирген күнөөлөр үчүн мен жазаланам. Ошондуктан сен бар да мындан ары күнөө кылбай жашат. Куткарылгандан кийинки биздин жашообузда
моралдык буга чейин кетирген күнөөлөрдү да кетирүүгө мүмкүн эмес. Чындыгында куткарылган жогорудан төрөлгөн адам дагы да өзгөрүлө элек табигый касиеттери же болбосо өзгөрүлө элек мүнөзү болгондуктан ал күнөө кетириши мүмкүн. Бирок ал кетирген күнөөсү үчүн сөзсүз түрдө Кудай тарабынан жаза берилет. Еврейлерге 12 бөлүм 6 аятта Теңир кимди сүйсө ошону жазалайт. Ата эне деле башка чоочун балдарды сабай бербейт да. Ошондой эле Кудай өзүнө балдар кылып алган адамдарды жазалайт. Ар түрлүү жаза менен жазаланышы мүмкүн. Мисалы үчүн бирөөнү алдасак, биз алданып калышыбыз мүмкүн. Эгерде материалдык жактан бирөөгө чыгым алып келген болсок, анда өзүбүз ошол материалдык жактан чоң чыгымга дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Кээ бир учурда ата энеси күнөө кетирген болсо, ата энесинин күнөөсү үчүн балдары жазаланып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн Дөөт падыша күнөө кетирген учурда анын баласы өлүп калган элек. Ошондуктан куткарылган машаякчы күнөө кетирген учурда Кудай ал адамды жөн калтырбайт, сөзсүз түрдө ага тиешелүү жаза болот. Жаза болушу мүмкүн, бирок жаза үчүн ал өлүп калбайт. Ошондуктан өлүп калбагандыктан каалашыбызча күнөө кетире берсек болот деп ойлогон адамдар болушу мүмкүн. Бирок тил алчаак болуп жашай турган болсок, ошончолук бизге бата болот. Куткарылган адамдар Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашаганга толук уккандуу аракет жумшашыбыз керекпиз. Бирок куткарылган адамдарда эч качан күнөө кетирбей турган күнөө бар. Ал моралдык күнөөдөн дагы чоң болуп эсептелген күнөө. Жакып китеби 4 бөлүм 17 аятты карасак, ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Машаякчы жакшы иш кылыш керек экендигин билет. Анан 15 аяттан баштап улантылып айтылат: Кудай буйруса аман болсок, буну дагы тигини дагы кылабыз. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Кудай буйруса, Кудайдын эрки болсо машаякчылар жашайт. Кудайдын эрки болбосо, анда машаякчылар дагы бул дүйнөдөн кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык нерсе Кудайдын эркине дал келиши керек. Эгерде Кудайдын сөзүнө, Кудайдын эркине баш ийбей туруп, өзү каалаганын аткарып жашай турган болсо, ал жаман нерсе, жаман ой, же болбосо курулай мактаанчактык. Ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп, аны кылбаса, куткарылган адамдар аткара турган эң эле жакшы иш бул эмне? Машаяктын эркин аткаруу, жакшы кабар сөздү таркатуу. Бул дүйнөнүн адамдары үчүн жаман иштерди кылган нерсе күнөө болуп саналат. Ал эми куткарылган адамдар моралдык жактан чоң башка күнөөлөрдү кетирбесе дагы, жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп аны кылбаса, демек ал күнөө кетирген болот. Ошондуктан элчи Павыл 1 Корунтуктар 9 бөлүм 16 аятта айтат: жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мен мактана албайм. Анткени бул менин милдетим. Милдет деген сөз эмне? Сөз түрдө, милдеттүү түрдө аткарылышы керек болгон иш. Биздин жашообузда аткара турган, аткарбай койсок боло турган иштер болот. Ал эми милдеттүү түрдө аткара турган иштер бар, сөз түрдө. Ошондуктан мен жакшы кабарды таркаткан учурда дагы эч мактана албайм. Анткени бул менин милдетим, мен карызмын. Эгерде жакшы кабарды таратпасам, мага кайгы. Бул өтө чечкиндүү элчи Павылдын айткан сөздөрү. Жакшы кабар сөзүн элдерге айтпасам, анда мага кайгы. Башка котормолордо жакшы кабарды таратпасам, мага чоң бактысыздык келет деген сөздөр менен жазылат, же болбосо чоң трагедия болушу мүмкүн. Жакшы кабарды таратпаган чоң күнөө
жакшылык кылуу деген куткарылган адамдарга кандай тиешеси бар? Ачка калган адамдардын курсагын тойгузуп, алсыз адамдарга жардам берип, ошол жакшы иш болобу? Куткарылган адамдар үчүн Кудайдын алдындагы эң жакшы иш болуп саналган нерсе бул тозокко бара жаткан адамдардын жанын кайтарып куткарылууга жеткирүү. Филиппиликтер 1-бөлүм 5-аятта айтылат: биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде биз менен кызматташ болуп келе жатасыңар. Куткарылган күндөн тарта адам жалгыз жашабайт. Биринчи күндөн тарта, куткарылган күндөн тарта баарлашууда, мамилелешүүдө. Мен жалгыз куткарылган жокмун да. Куткарылган бир туугандар, бир үй бүлө болуп саналган, ишенимибиз бир болгон, максатыбыз бир болгон, үмүтүбүз бир болгон бир туугандар менен биргеликте бир мамилелешүүдөбүз. Ал жерде Кудай өзү чогуу. Ошол мамилелешүү деген башталды. Андан кийинки айтылган сөздөр эмне деп айтылат? Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяк келген күнгө чейин аткарат. Ыйса Машаяк эмне иштерди аткарды эле? Жакшы иштерди. Кудай каалаган иштерди Ыйса аткарган эле. Элчилердин иштери 10-бөлүм 38-аятта эмне деп айтылат? Кудай Назареттик Ыйсаны ыйык рухка жана күчкө толтурган, ал элдерди аралап, жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлик астында кыйналып жүргөндөрдү айыктырган. Ыйса башынан эле бизге окшогон адам эмес, ал Кудай өзү эле адамдын денесинде бул дүйнөгө келген, дүйнөнү куткарып алыш үчүн. Ошол эле учурда куткарылуу ишин аткарганга чейин Ыйсанын жашоосуна көз чаптырып карасак, куткарыла турган адамдардын жашоосу үчүн ал бардык нерседе үлгү көрсөткөн эле. Ыйсаны ыйык рухка толтургандыгы, куткарылган адамдар ыйык рухка ээ боло тургандыгы жөнүндө көрсөткөн. Ал элди аралап жакшы иштерди жасагандыгы. Жакшы иш деп эмнени айтабыз? Шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөн адамдарды айыктырган. Шайтан бийлиги астында жашап жаткан жандарды куткарып алуу, ошол эң жакшы иш. Күнөөсү жана мыйзамсыз иштери үчүн өлө турган адамды куткарып алуу, мына ушул нерсе жакшы иш болуп саналат. Кудайдын балдары катары жашашыбыз үчүн дагы бизге жардам көрсөтүлгөн нерсе да жакшы иш болуп аталат. Ыйсанын аткарган бардык жакшы иштери, биздин ичибизде баштаган жакшы ишти Кудай Ыйса Машаяк келгенге чейин аткарат. Шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөн адамдардын бардыгын айыктыруу, аларга өмүр жолун көрсөтүү Кудай бизге тапшырып берген эң жакшы иш. Жакшы кабарды таркатуу менен адамдарга ошол сөздү жеткирсек, анда жакшы ишти аткарган болобуз. Ал эми элчи Павыл эмне деп айтат? Жакшы кабарды таратсам да мен аны менен мактана албайм. Анткени ал менин милдетим, сөз түрдө аткара турган ишим. Жакшы кабарды таратпасам, анда мага кайгы, же болбосо каргыш дейт. Башка котормолорду карасак, мага чоң жаза болушу мүмкүн, чоң бакытсыздык болушу мүмкүн. Куткарылган адамдар канчалык жакшы жашоо менен жашабасын, бирок жакшы кабарды таркатпаса, анда алар чоң күнөөгө баткан болот. Жакшы кабарды таркатуу бир гана пасторлар, насаатчылардын мойнунда эмес, куткарылууга ээ болдум деген бүт куткарылган адамдардын мойнунда жаткан нерсе. Бардыгыбыз жооптуубуз. Анткени Кудайдын буйругу бар. Ыйса бир нече жолу кайталап айткан эле,
Мисалы, Марк 16 бөлүм 15 аятта бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолот. Жакшы кабарды айт, жарыя кыл деген сөз бир гана элчилерге, шакирттерге гана тиешелүү сөз эмес, бүт куткарылган адамдарга. Элчилердин иштери 8 бөлүмдө Иерусалим жыйынында чоң куугунтуктар жаралат. Анан элчилерден сырткары ишенген адамдардын бардыгы 4 тарапка, ар жакка тарап кетишет. Анан ошол ишенген адамдар кайсыл жерге барбасын, өлүп калабыз деп алар жашынып отуруп калган жок, кайсы жерге барбасын, ошол жерде куткарылуу сөзүн элдерге жеткирген элек. Бүт Иерусалим, бүт Самария жеринде, мисалы, үйдө от чыгып кетке турган болсо, ошол отту өчүрөбүз деп бир нерсе менен чапкыласак, ал от дагы жалындап башкача көбөйөт. Ошондой сыяктуу эле Иерусалимдеги башталган жакшы кабар сөзү ишенген адамдар аркылуу бүт тарапка жете баштаган элек. Ошондуктан куткарылган адам өзүнүн ээ болгон куткарылуусу кандай барктуу, маанилүү боло турган болсо, башка адамдардын куткарылуусу да ошончолук барктуу, маанилүү экендигин түшүнө билиши керек. Еврейлерге 2 бөлүм 3 аятта айтылат: ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип кутулабыз? Ишенген адам, куткарылган адам өзүнүн куткарылуусу канчалык улуу куткарылуу экендигин жакшы билет. Анткени Кудай өзүнүн жалгыз уулун курмандык козусу катары биздин күнөөлөрүбүз үчүн жиберип, биздин жаныбызды түбөлүк тозоктон куткарып алды эле. Кудай асма менен жерди сөз менен жараткан эле. Кудайдын керемет сөзү, күчү менен бардык нерсени аткарган эле. Кудай адам баласынын тарыхындагы өзү башкарып келет. Бирок Кудай өзүнүн сөзү менен, күчү менен да аткара алгыс бир нерсе бар: адамдын жанын куткаруу ишин. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын мыйзамы боюнча күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылат. Кудай адилеттүү Кудай болгондуктан бардыгы Кудайдын мыйзамынын негизинде аткарылышы керек эле. Күнөөкөрлөрдү жөн гана сөз менен сени куткарып алдым, сени кечирдим деп койсо, анда адилетсиз Кудай болуп калмак. Кудай өз тарабынан күнөөнү кечириш керек болот. Эмне кылышы керек эле? Өзүнүн жалгыз уулун адамдын бейнесинде бул дүйнөгө жиберет дагы, ошол Кудайдын уулу бүт дүйнөнүн күнөөсү үчүн курмандык козусу, курмандыкка чалынуучу козу катары өз жанын берип өлүшү үчүн. Эмне үчүн? Анткени кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт деп айтылган. Күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн. Бирок ишенбеген адам кандай күнөөкөр болбосун, ошол күнөөдөн арылыш үчүн Ыйса Машаяктын жалгыз уулу берген ырайымына ээ болуу менен, ошондуктан улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Ошол куткарылууга биз ээ болгон адамдарбыз. Биздин куткарылуубуз канчалык барктуу, канчалык маанилүү экендигин билсек, анда башка адамдардын жаны ошончолук маанилүү экендигин да биз жакшы түшүнө билишибиз керекпиз. Кудайдын эң эле адамдар үчүн аткарган жакшы иши бул куткарылуу иши. Ал үчүн Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалып, өз жанын берип, өлүп кайрадан тирилген эле. Жакан 20 бөлүмдө Ыйса тирилгенден кийин шакирттердин алдына келип, силерге тынчтык болсун деп айтат. Атам мени кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем.
Кудай ата өзүнүн жалгыз уулун курмандык козу катары бул дүйнөгө жиберген эле. Ошондуктан бир адил адам күнөөкөрлөр үчүн өзүнүн канын төгүү менен биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирген. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк өзүнүн Машаяк экен деген адамдарга далилдеш үчүн, көрсөтүш үчүн. Анан акыркы сөзү: ата мени кандай жиберсе, силерди да ошондой жиберем. Кудайдын эрки кандай эле, анын уулу айкаш-чыгачка кадалып өлүп, адамдарды куткарып алуу эле. Эми биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдарга Теңир өзү аткарган ишти эми силер мындан ары жарыя кылгыла деген буйругун аткарган эле. Римдиктерге жазылган кат 10-бөлүм 14-15 аяттарды карасак, жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? Жакшы кабарды таркатыш үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? Кудайдын жалгыз уулу ошол улуу ишти биз үчүн аткарып берди эле. Анан ал иш жөнүндө биз эч кимге айтпасак, таркатпасак, анда бир дагы адам куткарылбайт. Аны ким айтышы керек, ким таркатышы керек? Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилүүсү менен ошол улуу куткарылуу ишти биз үчүн аткарып берди. Ыйса асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйык рух түштү эле. Жакан китебинде айтылат, ыйык рух келгенде мен жөнүндө силерге күбөлөндүрөт. Ыйсанын аткарган иштерин бардыгын ыйык рух ал силерге күбөлөндүрөт. Ошондуктан силер менин күбөлөрүм болосуңар. Дүйнө жүзүн кыдырып мен жөнүндө адамдарга күбөлөндүрөсүңөр. Ыйык рух асманда өз иштерин аткарбастан биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдар аркылуу иштейт. Ошол ыйык рухтун күчүнө ээ болуу менен дүйнөнүн акырына чейин биз жакшы кабарды жарыя кылабыз. Ал Кудайдын берген буйругу. Элчи Павыл эмне деп айтат? Элчи Павыл биринчиден ал Кудайга ишенген адамдарга каршы куугунтуктарды ачкан Степан диаконду ташбаранга алып жаткан учурда ал аны коштогон, адамдарды коштогон адам эле. Бирок ал шабуулду да Кудай куткарып алат дагы Павыл кылат. Бутпарастардын элчиси болуп дайындалат. Ошондуктан элчи Павыл куткарылган күндөн тарта Римге чейин, башы алынып өлтүрүлгөнгө чейин бүт өмүрүн жакшы кабар үчүн арнаган адам эле. Өзүнүн бүт жашоосун жакшы кабар үчүн арнаган. Ачкада калган, суукта калган, бир нече жолу түрмөдө отурган, ташбаранга алынган, анан өлдү деп ыргытып койгондо ал кайрадан бутуна туруп жакшы кабарды таркаткан эле. Ошондуктан элчи Павыл айтат: мен Машаяктан кандай үлгү алсам, силер да менден үлгү алгыла. Ыйса Машаяк бизди куткарып алыш үчүн курмандык козу катары өзүнүн бүт жанын арнап бизди куткарып алган эле. Ал эми элчи Павыл башы алынып өлгөнгө чейин бүт жашоосун жакшы кабар үчүн арнап жашаган адам. Элчи Павыл эле эмес, элчи Петр дагы, көптөгөн шакирттер дагы. Ошондуктан куткарылган адамдар Машаяктын күбөлөрү экендигибизди биз жакшы билишибиз керекпиз. Анткени Ыйса Машаяк айтты эле го: бүт дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркатуу менен менин күбөлөрүм болосуңар. Мына так ушул нерсе Ыйсанын биз үчүн тапшырып берген улуу тапшырмасы. Ал эми жакшы кабарды таркатпасак, анда биз эң чоң күнөө кетирген болобуз, буйрукка баш ийбеген болобуз. Жеремия китеби 48-бөлүм 10-аятта
Теңирдин ишин көңүл коштук менен кылган адамга каргыш болот. Көңүл коштук менен кылган адам, ал жалкоо адам, көңүл бурбаган адам, кайдыгер караган адамга кайгы болот, каргыш болот. Адам Кудайдын иштерин аткарышы керек эле, бирок бардык эле адамдар аткара бербестен Теңирдин ишин көңүл коштук менен кылышы мүмкүн. Элчи Павыл өлгөнгө чейин, эң акыркы мүнөттөрүнө чейин жакшы кабарды таркаткан эле. А биз кандай ойлойбуз? Мен болбосом башкалары деле таркатып жетишет. Пасторлар бар, насаатчылар бар, миссионерлер бар, ошолор деле айтып жетишет деп биз ойлойбуз. Албетте, сиз жакшы кабарды таркатпасаңыз дагы жакшы кабар таркатыла берет. Бирок сизге тиешелүү кандай каргыш жаза болушу мүмкүн? Жеке өзүңүз жакшы кабар сөздү таркатпагандыгыңыз үчүн. Демек биз Кудайдын астында тил албастык чоң күнөөнү кетирип алышыбыз экендигин жакшы билишибиз керекпиз. 2 Тимотей 4-бөлүм 1-аятта элчи Павыл Тимотейге жазган катында айтылат, өлөрдүн астында акыркы сөздөрү. Кудайдын алдында жана Ыйса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Анын ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Сага ушундай буйрук кыламын дейт. Тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Ыңгай келсе да, келбесе да ар дайым айтууга даяр бол. Жакшы кабарды айтууга жакшы мүмкүнчүлүктөр болобу же болбойбу? Эч бир нерсеге карабастан жакшы кабар сөзүн айт. Бул сөз элчилерге гана берилген сөз эмес, бүт куткарылган адамдарга. Ошондуктан бардыгыбызда чоң жоопкерчилик жатат деп айтсак болот. Жакшы кабарды таратпасак, анда биз Машаякчы катары жашообуздун максатын жоготуп алган менен барабар. Анткени Ыйса Машаяктын куткарылган адамдарга берген эң эле чоң буйругу жана чоң тапшырмасы. Забур китеби 115-бөлүм 3-аятта Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм деп айтылат. Куткарылган адам Машая Кудайдын жалгыз уулу биз үчүн айкаш-чыгачка кадалып, соттолуп, жазаланып, бизди куткарып алган эле. Ошол ырайымды, бардык ырайымын мага окшогон күнөөкөр үчүн асмандагы бүт даңкын таштап, мен үчүн бул дүйнөгө келген Теңирдин ырайымын мен кантип актай алам? Бул Кудайдын улуу сүйүүсү жана ырайымы. Ошол ырайымды мен кантип актай алам? Шунчалык улуу ырайымга ээ болгон адам ал ырайым жөнүндө ойлонбостон жөн эле жашай бере турган болсо, ал чоң күнөөгө баткан болот. Мисалы үчүн ата-энеси баланы төрөп, кыйналып, аны өстүрүп, чоңойтуп, бойго жеткирген учурда анан балдары сүйлөнөт: ата же болбосо апа, мен үчүн эмне кылып койдуң эле деп. Ал ата-энесине акарат келтирген. Кудай ата-эненин ырайымынан такыр баш тарткан адам. Ошол сөздөр үчүн ата-эне ушунчалык чоң жараат алышы мүмкүн жүрөгүнөн. Өзгөчө карып калган учурда балдар ата-энесин сыйлап урматтагандын ордуна ата-энесин эмне үчүн дагы деле жашап жатасыз, өлбөй дегенде ата-энеси кайгырып: мейли балам, аны кааласаң өлүп деле калайын деп
ата энеси өз жанына кол салышы мүмкүн. Ошондуктан ата энебиздин көзү тирүү кезинде биз аларга сыйыбызды, урматыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Ыйык жазууда айтылгандай, оозубуз менен, сөзүбүз менен эле эмес, ишибиз менен, жашообуз менен. Эң биринчиден 117 Забур 17 аятта мен өлбейм. Буну жатка деле билесиздер болуш керек. Келиңиздер анда чогуу айталы. Мен өлбейм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Куткарылган адам өлсө дароо Кудайдын астына кетет. Куткарылган адам өлүп калбайын деп коркуп жашабайт. Анткени кайгы университетин бүтүп, кубаныч университетине көчөт. Бул дүйнөнүн кайгыларынан, кыйынчылыктарынан бошойт. Куткарылган адам бул дүйнөгө үмүттөнүп жашабайт. Биз сиздер менен биле турган нерсе, бул дүйнөгө үмүттөнүп байлыкка ээ бололу деп жашабайбыз. Жашасак да өлсөк дагы Кудайды даңктап жашайлы деген максатты көздөп жашайбыз. Ал эми Кудайдын бизге болгон эрки кандай? Забур 65 бөлүм 16 аятта Кудайдан корккондор баарыңар келип уккула, ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылайын. Теңир айкаш-чыгачка кадалып, аткарган улуу ишин башка адамдарга жар кылуу менен, жар салуу менен аларды куткарылууга алып келишибиз керекпиз. Мейли алар уксун, укпасын. Биздин милдет аларга айтуу. Анткени Кудайдын бизге берген улуу тапшырмасы ошол эле учурда буйругу болуп саналат. Куткарылган адам бизнес менен алек болобу, айыл чарба иштери менен болобу, же болбосо башка кесипке ээ болобу, ал экинчи орунда турган нерсе. Ал эми биз биринчи орунда аткара турган иш бул жакшы кабарды таркатуу. Биз максатыбызды жоготуп ала турган болсок, анда бизге бул дүйнөдө жашоонун дагы кереги жок. Биз өлбөстөн жашашыбыз керек болгон себеп эмнеге байланыштуу? Теңирдин иштерин жарыя кылыш үчүн. Келиңиздер анда кийинки аятты чогуу ачалы. Жакан жазган жакшы кабар 4 бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 4 бөлүм 35 аяттан баштап. Жакан 4 бөлүм 35-36 аяттар. Силерге 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Бирок мен силерге айтып коеюн, талаага көз чаптырып эгинди карагылачы, ал орууга даяр болуп бышып калды. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Ошентип себүүчү да, орокчу да кубанат. Ыйса Самария шаарын өтүп бара жатып, ошол учурда чарчап калат, суусайдта, ачкада болуп, ошол учурда анын шакирттери тамак алып келиш үчүн шаарга түшүп кетишет. Анан тамак алып келип айтат: "Устат, мына тамак." Анда айтат: "Менде силер билбеген тамак бар." Шакирттери: "Бирөө тамак алып келип берди беле?" деп бири-бирин карап сурайт. Ыйса ошол учурда эч бир тамак жеген жок. "Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу" деп жооп берет. Курсагы ачып жаткан адам башка эч нерсени карабастан тамакты эле издеп калат го. Суусаган адам сууну издеп калат. Ыйса эң суусап турган учурда, эң ачка болуп турган учурда эмне деп жооп берет? "Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу." Бир дагы адамдын адашып калбасын,
куткарып калуу бул атамдын каалоосу. Ошол учурда самариялык аял, күнөөгө баткан аял Ыйсанын сөзү аркылуу куткарылат дагы Самария шаарына барат дагы бүт элге Ыйса жөнүндө күбөлөндүрөт. Ал эми Ыйса айтат, 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Эгин бышып калган учуру окшойт. Анан 4 айдан кийин орок маалы башталат дейт. Талаага көз чаптырып, эгинди карагылачы. Ал орууга даяр болуп калды. Өзүңөрдүн рухий көзүңөрдү ачып, жакшылап карап көргүлөчү. Кудай эскерткен бул дүйнө Кудайдын талаасы. Самариялыктар талаага чыгып келе жаткан учур элек. Эгин бышып калды, оро турган маалы келип калды. Ыйса айкаш-чыгачка кадалып өлө элегеле. Бирок Ыйса Машаяк өлө тургандыгы жөнүндө алдын ала айтып берген эле. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып жатат. Орокчу деген бул куткарылган адамды билдирет. Ал өмүрүнүн аягына чейин жакшы кабарды таркатуу милдети бар. Ошентип себүүчү да, орокчу да кубанат. Себүүчү бул Ыйса Машаяк. Ыйса сепкен урук жерге келип өлдү да көптөгөн жемиштерди алып келди. Биздин Теңир аткарган жакшы кабар ишин биз адамдарга таркатабыз. Канчалык эгин бышып калбасын, орокчу жок болсо, аны уруп албаса, анда баарды куурап жок болот да пайдасыз болот. Мен мурунку жумада башка шаарга барып, жакшы кабар таркатып, семинар өттүм эле. Поездда бара жатсам, талаанын баардыгы сапсары болуп бышып калыптыр. Жарымысынан көбү жыйналып алыныптыр. Кээ бир учурда баардыгы толугу менен жыйналып алыныптыр, эгиндер. Анан азыр бүгүн карасам, 3-төн 1 бөлүгү эле калыптыр. Менимче азыр баардыгын эле жыйнап алды болуш керек. Ошону карап отуруп, Ыйсанын айткан сөзү эсиме келди. Талаага көз чаптырып, эгинди карагыла. Ал орууга даяр болуп бышып калды. Ал убакытты өткөрүп алсак, анда биз түшүм жыйнай албайбыз. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып алды. Биз эмгек акысын алган адамдарбыз. Мисалы үчүн айылдарда карасак, иштеген адамдарды сатып алыш үчүн, талаага иштетиш үчүн алдын ала акчасын беришет, аванс берет. Анан адам алдын ала аванс акысын алып алгандыктан сөзсүз түрдө иштеп бериш керек болот. Ошондой сыяктуу эле биз куткарылган адамдар эмгек акыбызды алган адамдарбыз. Биз карыздарбыз. Кудайдын кызматчыларынын баардыгы өз акысын алган адамдар. Түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Биз жеп, анан сыртыбыз, арт жагыбыздан чыгып кете турган түшүм жөнүндө айтылган жок. Түбөлүк өмүр үчүн жыйналып жаткан түшүм жөнүндө айтылат. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан себүүчү да, орокчу да бирге кубанат. Биз үчүн айкаш-жыгачта Ыйса өлгөн эле. Ал эми биз ошол жакшы ишти, жакшы кабарды таркатуу менен Кудайдын ишинде чогуу кубанабыз. Машаяк менен биргеликте чоң кубанычка ээ боло турган адамдарбыз.
Ошондуктан Матай китеби 9-бөлүм 36-аятта 38-ге чейин Ыйса алдына келген адамдарды көрүп, анын боору ооруйт. Эмне үчүн? Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу мүңкүрөп калышкан элек. Талаага көз чаптырып көргүлөчү, эгин жыйнай турган маал болуп калды, бирок кызматчылар өтө аз. Эгин жыйнай турган убакыт келип калды, убакыт өтүп бара жатат, бирок ошону жыйнап алай турган, иштей турган адамдар жок. Иштей турган адамдар башка иштер менен алек болуп, жалкоолонуп үйүндө жатып алса, анда Кудай биз үчүн кайгырышы мүмкүн. Карасаңыздар, ырайым, доору бүтөрүнө өтө аз убакыт калды. Демек, Ыйса Машаяк бир аз убакыт өткөндөн кийин бул дүйнөгө келет. Карасаңыздар, көз чаптырып көргүлөчү, куткарыла элек адамдар өтө көп санда. Алыска барбай эле өзүбүздүн туугандарыбызды, жакындарыбызды карайлычы. Көчөдө басып жүргөн адамдарды караңыздарчы, алардын баардыгы эле Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган даңктуу адамдар. Алар эч нерсени билбестен, таанып билбестен караңгы дүйнөдө жашап жатышат. Ошондуктан биз да аларга сөз айтууга милдеттүүбүз. Ошондуктан түшүм маалы өтүп кеткенге чейин батыраак сөз айтышыбыз керекпиз. Накыл сөздөр 10-бөлүмдө айтылат. Жайында түшүм жыйган уул акылдуу уул болот. Ал эми ору жыйуу маалында уктап жаткан уул ал акылсыз уул. Ору жыйуу маалында батыраак жыйнап алыш керек. Жалкоолонгонго мүмкүнчүлүк жок. Азыр кандай билбейм. Биздин убакытта оруп жыйуу маалында колхоздордо же болбосо эл чарба фермасына атайын мектептердеги балдар үчүн каникул уюштуруп, талаага алып барып иштетчү элек. Эгин жыйуу убактысында иштей турган иш өтө көп. Анан ошол эгинди жыйнай турган, оруп жыйып ала турган уул уктап жатса, эмне болот? Уктап жаткан уул ал уятка калтырчу уул болот. Биздин денебиз бул дүйнөдө уктап жаткан болсо, өз ыракатын издеп, мен болбосом деле жакшы кабар таркатыла берет. Пасторлар бар, насаатчылар бар, башка кызматчылар бар. Ооба, силер айтпасаңар деле жакшы кабар таркатыла берет. Бирок силерге эч кандай Кудай жазасын бербейт деп ойлойсуздарбы? Ушундай улуу куткарылууну бар калбай койсок, өзүбүздүн куткарылуубуз канчалык баалуу экендигин билсек, башка адамдардын куткарылуусу дагы ошончолук баалуу экендигин биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Ага эч качан биз кайдыгер караганга болбойт. Экинчи Корунтуктар 6-бөлүм 2-аятта айтылат: мына азыр жакшы убакыт, мына бүгүн куткарылуу күнү. Качан куткарылышыбыз керекпиз? Азыр, мына азыркы убакытта. Ишенбеген адамдарга жакшы кабарды айтсаңыз, айтат: мейли, куткарылайын, бирок шашпай, бүгүн эмес, эртең, же болбосо кийинчерээк. Шайтан эмне деп шыбырайт? Анан кийин деп отуруп, анан өлүнгөнгө чейин ээрчитип кетет шайтан. Адам күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Кандайдыр бир кырсыктап калышы мүмкүн, авария болуп калышы мүмкүн, же болбосо оору келиши мүмкүн. Биз эртеңки күнү эмне болорун билбейбиз да. Ошондуктан өлгөнгө чейин бул дүйнөдө тирүү кезибизде куткарылып калышыбыз керекпиз. Адамдар аны жөн гана түшүнбөгөндүктөн
ушундай улуу куткарылууну барк албай жатышат. Ошондуктан биздин куткарылуу канчалык баалуу экендигин билсек, башка адамдардын куткарылуусу да ошончолук баалуу экендигин биз түшүнө билишибиз керекпиз. Эгерде бир нече жолу жакшы кабарды айтсак, бул адам болбойт экен деп адан баш тартууга дагы кереги жок. Анткени башка адамдардын куткарылуусуна барк албай койсок, анда биз чоң катасыздык кылышыбыз мүмкүн. Кечиресиздер, ката кетирип алышыбыз мүмкүн. Ырайым доору күтүлбөгөн жерден бүтүп калышы мүмкүн болгон доордо биз азыр жашап жатабыз. Анткени Ыйса Машаяк босогодо гана турат. Биз куткарылгандыктан Ыйсага түз кетебиз. Ал эми куткарылбаган адамдар менен эмне болот? Ал үчүн жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Кудай жалгыз уулун курмандык куузу катары бул дүйнөгө берип, биз үчүн. Ошондуктан куткарылган биз жакшы кабарды айтпасак, куткарылууну барк албай калсак, анда биз дагы Кудайдын астында чоң күнөө кетирген менен барабар болот. Римдиктерге жазылган кат 10-бөлүм 14-аятта айтылат: жакшы кабарды таркатуучулар жок болсо кантип угушат? Эгерде биз оозубузду жаап отуруп алсак, ким куткарылат? Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат. Биринчиден, куткарылган биз автоматтык түрдө биздин үй бүлөбүз куткарылат деген сөз эмес. Биздин үй бүлөбүз куткарылыш үчүн алар үчүн сыйынуубуз керек, үлгү көрсөтүшүбүз керекпиз. Бүт жан дилибиз менен алар үчүн жакшы кабарды айтышыбыз керекпиз. Биз жакшы кабарды айтпасак, бир дагы адам куткарылбайт. Жакшы кабар үчүн жиберилишпесе, кантип адамдар кабыл алышат? Кудай Ата Ыйсаны бул дүйнөгө жиберди. Биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашап жатабыз? Бул дүйнөдөн бактыбызды жашайбыз деппи? Бул дүйнөдө бактыбызды табабыз деп жашап жатабызбы? Жок. Куткарылган адам батыраак Машаякка бейишке кетип калганы жакшы. Аян китеби 14-бөлүмдө айтат: теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Бүт кайгыдан, бүт кыйынчылыктан арылабыз дагы түбөлүк бейишке кетебиз. Анан куткарылган адам куткарылбаган адамдар катары бул дүйнөгө берилип, бул дүйнөдөн үмүттөнүп жок болуп кете турган дүйнө үчүн жашаса, анда канчалаган чоң ашкерелүүгө ээ болот. Кудайдын түбөлүк сооротуусуна, түбөлүк тынчтыгына ээ болуп жашайбыз. Кудай Ата менен асманда бейиште жолугабыз. Бизге чейин ишенип жашаган көптөгөн бир туугандар менен жолугабыз. Аллилуйя! Канчалык биз чоң кубанычка бөлүнөбүз деп ырдашат. Ошондуктан ошол нерсени ойлосом, мен батыраак бул дүйнөдөн кетким келет. Эмне үчүн биз өлбөстөн дагы да жашап жатабыз? Анткени биз аткара турган иштер дагы бүтө элек болгондуктан. Анан мен эмнени каалайм? Менин аткара турган ишим бул дүйнөдө бүтө турган болсо, дароо ошол күнү мени алып кетиңиз деп Кудайдан суранам. Анткени мен аткара турган иштер бүтсө, бул дүйнөдө менин жашай турганым дагы кереги жок. Анткени мен аткара турган эч нерсе жок болуп калат. Жакып китеби 4-бөлүм 17-аятта: ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот.
Куткарылган адам билет да эң жакшы иш бул жакшы кабар таркатуу экендигин билип туруп ал ишти аткарбаса, ар кандай шылтоолорду издей баштайт. Мен мындай болуп калдым, тигиндей болуп калдым. Шылтоолор эмне үчүн көп? Ыңгай келсе да, келбесе да, укса да, укпаса да, Кудай айтат, теңирдин сөзүн айт. Жакшы кабарды айтууга ар дайым даяр бол. Накыл сөздөр 24-бөлүмдү чогуу ачабыз. Накыл сөздөр 24-бөлүм. 11-аят. Накыл сөздөр 24-бөлүм 11-аят жана 12-аяттарды мен окуп берейин. Өлүмгө кыйылгандарды куткар. Өлүмгө өкүм кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Сен мына биз муну билген эмес элек дегени турасыңбы? Эмне, жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Бул өтө коркунучтуу сөздөр. Кимге айтылган сөздөр? Куткарылган адамдарга. Сен өлүмгө кыйылгандарды куткар. Өлүмгө өкүм кылынгандарды куткар. Бул дүйнөдө биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз, досторубуз азыр өлүмгө кыйылган адамдар да алар. Аларды куткар. Шайтан бийлик астында, шайтан артынан ээрчип тозокко чейин бара жаткан адамдар. Анан мейли өлө бер деп кантип биз аны карап отура алабыз? Колдон келишинче аларга жардамыңды көрсөт. Биз муну билген эмес элек дегени турасыңбы? Жүрөктөрдү сыноочу буну билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Мен билбейм, билбей калдым деп шылтоо тапканы турасыңбы? Ал адамдардын бардыгы тозокко кетип бара жатса, мен билбей калыптырмын деп жалган айтабызбы? Кабыл бир тууганы Абылды өлтүргөндөн кийин Кудай айтат, бир тууганың Абыл кайда деп сураганда, билбейм, мен эмне, бир тууганыма кароолчу белем деп жооп берет. Өзү өлтүрүп коюп, анан билбейм деп айтып атканын карабайсызбы? Сенин бир тууганыңдын каны үчүн сен жооп бересиң. Абыл айтат, бир тууганым мени өлтүрдү. Ошондой сыяктуу эле биздин айлана чөйрөбүздө өлүмгө кыйылгандар, өлүмгө өкүм кылынгандар өтө көп. Анан аларды карап туруп, мен билген жокмун, менде айтканга мүмкүнчүлүк жок болуп калды деп отурабызбы? Адам демек абийирин алдап жаткан адам. Биздин жүрөгүбүздү таразалаган Кудай бардыгын көрүп турат. Машаякчы өзүнүн абийирин алдап жаткан болот. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Жакшы кабарды канчалык адамдарга жеткирди, айтты, ошого жараша тиешесин берет. Куткарылган адам тозокко барбайт, бирок жакшы кабар таркатпагандыгы үчүн сот тактысына келет. 2-Корунтуктар 5-бөлүмдө элчи Павыл айтат, денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кетсек да, теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени Машаяктын сот тактысы алдына келишибиз керекпиз. Жакшы иш кылабызбы, жаман иш кылабызбы, бардыгы үчүн тиешебизди алыш үчүн. Лука 15-бөлүм 7-аятта бир күнөөкөр тобо кылып Кудайга кайтып келсе, ал үчүн асманда чоң кубаныч болот.
күнөөкөр адам тобо кылып кайтып келген учурда Кудай үчүн дагы эң чоң күбөнүч, кубаныч. Биз бир адам да куткарылса, ошол үчүн ушунчалык чоң кубанычка бөлөнөбүз го. Мисал үчүн дүйнө жүзү боюнча биздин жыйындарда куткарылган адамдар пайда болуп жатат деген жаңылык тукканда биз бардыгыбыз кубанабыз. Кубанып эле отура берсек болобу? Ошол адам өзү дагы жакшы кабарды таркатышы керек. Кудайга жага турган ишти биз аткарышыбыз керекпиз. Кудайга жага турган иш ар бир адамды соттоочу Кудай. Бул дүйнөдө жашап жүргөндө кылган жаман иш же жакшы иштерине жараша тиешесин алыш үчүн. Кудайды кубандырып жашаганыбыз, Кудайга жагынып жашаган жашоо бул жакшы иш. Азыркы учурда биз жөн гана көңүл бурбастан өтүп кетишибиз мүмкүн, бирок эч качан бул дүйнөдө жашап жатканы максатты унутпашыбыз керекпиз. Мисал үчүн машинада бир жака магистральда кетип бара жатсам, анан жолдон бир кырсыкты көрсөк, анан аябай жаман болуптур, ой кандай кайгы деп жөн эле кыя өтүп кетебизби? Мен канчалык шашпайын, ал адамды машинама отургузуп ооруканага жеткиремби? Же болбосо 103-кө чалып тез жардам машинасын чакырып беремби? Колдон келген аракетти кылышым керек го. Анан өлүп бара жаткан адамды көрүп туруп эч бир көңүл бурбастан өтүп кетсек, анда ошол өлүп бара жаткан адамга биз шериктеш болобуз. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүмдө Ыйса мындай насаат айтат. Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан болот, ал каракчылардын колуна түшүп калат дагы, анын кийимин сыйрып алышат, сабап салат, анан араң жан кылып таштап кетишет. Анан анын жанынан бир ыйык кызмат кылуучу өтүп бара жатат дагы, аны көрүп, каракчылардын колуна түшүп калган турбай, ой байкуш деп четтеп өтүп кетет. Мейли, мен сага көңүл бура турган убактым жок деп. Ыйык кызмат кылуучу. Андан кийин бир Леби ошол жерден өтүп барган болот. Леби деген адам ибадатканада кызмат кылган адам. Ал Леби да ошол жерден четтеп өтүп кетет. Эмне үчүн ошол ыйык кызмат кылуучу Леби Кудайдын кызматчылары болуп туруп, өлүп бара жаткан адамды көрүп, кыя өтүп кетет, четтеп өтүп кетет. Бизге кандай тиешеси бар эле деп өтүп кетеби? Анан Самариялык бир киши ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрөт дагы, ага боору ачыйт. Анын жарааттарына май, шарап сыйпап, таң аттагы өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага жеткирет. Ыйса эмне деп айтты эле? Сен да бар да ушундай иш кыл. Куткарылган адам, Машаяк мени кандай куткарып алган болсо, мен дагы Самариялык адамга окшоп, башка адамдарга кам көрүшүм керек. Анан өлүмгө кыйылган адамдарды көрүп туруп, кантип биз көз жумуп, четтеп өтүп кете алабыз? Кудай көрүп турса, биз кантип кыя өтүп кете алабыз? Ыйса бизди куткарып алыш үчүн кандай ишти аткарган болсо, Кудай бизге буйрук берген элек. Убакыт аз болгондуктан ачпай эле эместерге мындай айтып берейин.
Жезикил китеби 3-бөлүм 17-аяттан баштап 19-га чейин айтылат. Жезикил пайгамбарга: мен сени Израилга сакчы кылып койдум. Мен оозумдан чыккан сөздөрдү угуп, бүт элди эскерт. Эгерде мен айткан сөздү адамдарга айтып эскертпесең, анда ал адам мыйзамсыз жолунда өлүп кала турган болсо, анда анын канынын куунун мен сага төлөтөм. Бирок сен ошол адам үчүн жооптуу болосуң. Сакчы деген ким? Эки мааниси бар. Ал тетиги алыстан келе жаткан душмандарын көрөт, адамдарды көрөт, ким жакындап келе жатат. Азыркы учурда постто турган адам же болбосо чек арада сакчы катары турган адам. Алыстан келе жаткан өзүнүн душмандарын көрүп, андан кийин сурнай тартышы керек. Эскертүү түрдө. Анан душман келе жатканын көрүп туруп сурнай тартпаса, анда ал үчүн, адамдардын өлүмү үчүн ошол сакчы жооптуу болот. Ошондуктан алар угабы же укпайбы, мен айткан сөздөрүмдү айт, эскерт. Айт, алар укса да, укпаса да, бирок сен өзүңдүн жаныңды сактап каласың. Мен алар укса да, укпаса да айтышым керек. Эгерде укпаса, анда алар өздөрү жооптуу болот. Жакшы кабарды таркатпай койсок, адамдар тозокко бара жатканын көрүп туруп, анан сакчы душмандар келе жатканын көрүп туруп сурнай тартпай койгон менен барабар. Римдиктерге жазган кат 1-бөлүм 16-аятта айтылат. Жакшы кабар таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар сөзү куткара турган Кудайдын күчү. Мурун Машаякка ишенген адамдарды жакшы кабар айт десең, Исага ишенгиле деп мынтип уялып, эптеп кетип калышы эле. Жакшы кабар таркатуу ошончолук уят ишпи? Мен жалгыз жакшы кабарды таркатып жүргөн учурда бир мындай учур бар эле. Куткарылган адамдар жаңыдан чогулуш өткөрүп жаткан учурда ошол бир туугандарга кайрылып мен айттым. Диакондарга, аксакалдарга кайрылып, мага бир кийим жасап бересиздерби деп. Алар эмне кийим дейт? Бир черми болобу же болбосо куртка болобу, анын маңдайына Ыйса түбөлүк бейиш, аркасына тоо кылгыла, Ыйсага ишенгиле деп жазып бергиле, түшүрүп. Эмне кыласыз десе, мен кийип ошону көчөгө чыгайын дедим. Ыйса түбөлүк өмүр, тоо кылгыла, Исага ишенгиле деп адамдар өздөрү көрсө, ишенет десем, аксакалдар айтат, айылды уят кылып эмне кыласыз, андай кылбай эле коюңузчу пастор деп. Анан бир тууган айтат, мейли пастор сизге жасап берейин деп кара пальто жасап, ошол пальтоонун маңдайына Ыйса түбөлүк бейиш деп, артына тоо кылып Ыйсага ишенгиле деп жасап бердиле. Ошону кийип, колума китепти кармап, анан көчөгө чыктым дагы, оозу менен сүйлөөнүн дагы кереги жок эле. Элдер мени карап, Ыйса Машаяк түбөлүк өмүр, тоо кылып Ыйсага ишенгиле. А менен мындай башымды көтөрүп, нары бери басып жүрдүм. Автобуска отурсам да элдин баары мени карайт. Башындагы бир аз уялдым. Анан ошону далилдейин дедим, мен жакшы кабар таркатуудан уялбайм деген нерсени. Поездга отурсам дагы ошол пальтону кийип алып, адамдардын баардыгы нары өтүп, бери отуруп, маңдайымда туруп, артыманда туруп, бир жолу поездда терезе жакты отурсам, бирөө такылдатат терезени.
Анан не болду деп эшикти ачсам, бир адам мага акчасын таштай кетти. Эмне үчүн? Анткени ал мени көрүп ушунчалык куганды окшойт. Ошондуктан эч уялбастан кайраттуулук менен жүрдүм дагы, убактысы келгенде ал пальтону чечип койдум. Анан бир туган айтат: "Пастор, ошол пальтоңузду мага бериңизчи" деп. Анан ага берип койдум. Биз жакшы кабар таркатуудан уяла алабызбы? Кээ бир адамдар китепти ачкандан да уялышат. Уялбастан мактануу менен ачып окушубуз керекпиз. Марк китеби 8-бөлүм 38-аятта бузулган күнөөкөр муундун алдында ким менден, менин сөздөрүмдөн уялса, анда ыйык периштелер менен келгенде адам уулу ошол адамдан уялат. Биз жакшы кабар таркатуудан уялсак, анда Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде ошол адамдан уялат. Кандай иш болорун? Өзгөчө жакшы кабар таркатуудан. Римдиктерге жазылган кат 1-бөлүм 14-аятта элчи Павыл айтат: "Мен бардык адамдарга, элиндерге да, варварларга да, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттүүмүн. Мен карыздармын." Ошондой эле римдиктердин баарына эч кимге карыз болбогула дейт. Элчи Павыл кимге карыздар болду? Жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн. Куткарылган биз башка адамдардын алдында кызмат кылууга милдеттүүбүз, же болбосо карыз адамдарбыз. Карыздар болуп туруп анан кийин ошол карыздан кутулууну эч бир ойлобостон жашасак, карыз болгон адам сөзсүз түрдө карыздан кутулуу милдети бар. Жакшы кабар үчүн кандай кыйынчылык, кандай азап болбосун, аны жек көргөн адам. Жакшы кабар таркатылыш үчүн да көптөгөн кыйынчылыктар башыбыздан өтөт. Жакан 12-бөлүм 24-аятта эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө эле калат. Эгерде өлсө, анда көп түшүм берет. Ыйса Машаяктын өлүмү менен көптөгөн бир туугандар жаралды. Бир буудайдын даны катары мен өлүшүм керек. Өлүшүм керек деген сөз менин убактымды, байлыгымды, жада калса өз жанымды да курмандык катары жакшы кабар үчүн арнашым керекмин. Элчилердин иштери 20-бөлүм 24-аятта элчи Павылдын айткан сөздөрү: "Мен Кудайдан алган ырайымды акташ үчүн эч нерсеге карабайм, өзүмдүн өмүрүмдү да аябаймын. Жакшы кабар таратуу ишин кубаныч менен аткарам." Элчи Павылдын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Ал канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөргөн адам эле. Эң акырында Римде баш алынып өлтүрүлөт. Куткарылган адамдын жашоосунда сөзсүз түрдө азап, кайгы деген бар. Анткени ошол азап, кайгы, кыйынчылыкты башынан өткөрүү менен жакшы кабарды таркатат. Лука жазган жакшы кабар 16-бөлүм 9-аятта 11-аятка чейин: "Өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын." Бул сөздүн мааниси эмнеде? Жакшы кабар таркатышыбыз үчүн биздин убактыбызды, бардык нерсемди, жада калса материалдык байлыгымды да, көптөгөн нерселер курмандык катары берилиши керек. Анын негизинде өзүбүзгө досторду күтө алабыз. Бул дүйнөнүн достору эмес, бейишке чогуу бара турган достор. Жакан 15-бөлүмдө достор үчүн өзүнүн жанын берип коюудан артык сүйүү жок. Ким менин айткан сөздөрүмдү аткарса, ал менин досум болот. Бизге окшогон күнөөкөрдү Ыйса Машаяк өзүнүн достору кылып алды. Биз
башка адамдардын жанын куткарып алышыбыз үчүн өзүбүздүн убактыбызды, бардык эркин жашообузду, байлыгыбызды жада калса, бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керекпиз. Жакшы кабар жөн таркатылбайт, сөзсүз түрдө финансы керектелет. Мисалы үчүн, биздин бир миссионерди чет мамлекетке жибериш үчүн көптөгөн акча каражаттар жумшалат. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча 82 мамлекетке биздин миссионерлер жиберилген. Миссионерлерден сырткары жергиликтүү насаатчылар да өтө көп санда. Көбүнчөсү кедей мамлекеттерде болгондуктан аларды биз толугу менен камсыз кылып беришибиз керекпиз. Ошонун бардыгын биздин жыйын өз мойнуна алып бүгүнкү күнгө чейин аткарып келет. Демек биздин жыйын ошончолук чоң өскөн деңгээлге жетти деп айтсак болот. Дүйнөлүк жыйындар үчүн курмандыктарды алып келген бир туугандарды карасак, бул өтө таң калыштуу, өтө керемет. Андай курмандыктар жок болсо, биз жакшы кабарды дүйнө жүзүнө тарката албайт элек. Ошондуктан ар бир курмандык жөн гана текке кетпестен туура пайдаланышы үчүн жыйындар талыкпастан эмгектенип келет. Биз күткөн достор түбөлүк бейиште бизди күтүп алышат. Бейишке барганда теңир гана бизди күтүп албастан, биз курмандык кылып, биз аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдар. Мисалы үчүн биз байлыгыбызды, финансы каражаттарыбызды жумшап жакшы кабар таркаткан болсок, ошол куткарылган адамдар да бейиште бизди күтүп алат. Азыр биздин көзүбүзгө көрүнбөсө да, билбесек дагы бейишке барганда бардыгы ачык, айкын көрсөтүлөт. Силерди кубаныч менен кабыл алышат дейт. Кээ бир учурда мен чет мамлекеттерге чыккан учурда аэропорттон биздин бир туугандар чоң букеттер менен мойнума чейин кийгизип күтүп алышат. Бирок алыскы бир чет мамлекетке барганда эч ким чыкпай, мени бирөө дагы күтүп албаса, анда билесизби, ушунчалык мындай көңүлүң чөгүп калат. Биз кызмат кылып, ушул ишти аткарып, материалдык байлык менен башкалар үчүн кызмат кылган болсок, Кудай анын бардыгын көрүп турат. Ошол куткарылууга ээ болгон адам дагы билет. Силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алат. Жакшы кабар сөзү өзүнөн өзү эле адамдарга жетпейт. 2 Тимотейге жазылган кат 1 бөлүм 8 аятта элчи Павыл өзүнүн өмүрүнүн акырында Тимотейге кайрылып айтат: Ыйса Машаякты күбөлөндүрүүдөн жана ал үчүн туткунга алынган менден уялба. Жакшы кабар үчүн башына түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыдат. Жакшы кабар үчүн өзүн курсагын тойгузуп, өз кызыкчылыгын издеген адамдарды Кудай колдонбойт. Жакшы кабарды таркатпаган күнөө түбөлүк даңктан, түбөлүк сыйлыктан арылта турган нерсе. Ошондуктан Кудай айтат: бүт күч аракетиң менен жакшы кабар үчүн кызмат кыл. Ошондо сен үчүн түбөлүк таажы, түбөлүк сыйлык күтүп турат. Римдиктер 8 бөлүм 17 аятта аны бирге Ыйса Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатабыз. Азап же болбосо кыйынчылык ал убактылуу гана, ал эми түбөлүк даңк ал түбөлүккө берилет.
башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктар түбөлүк даңкка алып келет. Кудай берген даңк, түбөлүктүү сыйлык ал түбөлүккө биз менен калат. Анан ошодон кантип баш тартабыз? Кээ бир адамдар айтат, мага сыйлыктын деле эчтекен деле кереги жок, эптеп эле бейиштин босогосуна барып алсам экен деп. Бейишке барганда ал адам өмүр бою ушунчалык өкүнүүдө өтөт, өкүнүүдө жашайт. Анткени ал ойлойт да, эгерде ушундай боло турганын билсем, анда мен дагы көбүрөөк кызмат кылсам болмок экен деген. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 58-аятта айтылат: дайыма бекем болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла, Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер. Түбөлүктүү даңк, түбөлүктүү сыйлык менен Кудай бизге тиешебизди берет. Ошондуктан Ыйсанын алдына келген күнгө чейин биз бүт аракетибизди жумшашыбыз керек. Аян китеби 22-бөлүм 12-аятта: мен жакында келем, ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Ыйса дагы батыраак келүүнү каалайт. Эмне үчүн? Ар бирибизге сыйлык берүүнү каалайт. Ар бир адам өзүнүн кылган ишине жараша сыйлыгын алат. Куткарылууну бардыгыбыз бирдей алдык. Бирок куткарылгандан кийинки жашообузда кылган иштерибизге жараша ар бирибиздин сыйлыгыбыз башка, даңкыбыз башка болот. Куткарылдык, бирок уятка кала турган куткарылуу болушу мүмкүн. 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө айтылат: башка адамдардын бардыгы даңк, сыйлык алып жатса, мен жалдырап калып калсам. Мисалы үчүн бүтүрүүчүлөр мактоо баракчасы же болбосо грамоталар берилип жатканда, эч бир нерсеге ээ болбогон окуучу болсо, ал деле уят болот да. Ошондуктан өлгөнгө чейин ишенимдүү бол. Ошондо сага түбөлүк адил таажы берилет. Ошондуктан биз бул дүйнөдө Ыйса үчүн кылган иштерибиздин бардыгы текке кетпестигин билишибиз керекпиз. Кээ бир адамдар бар, куткарылат дагы башка эч нерсе кылбайт. Ал адам куткарылган адамбы? Ошондой адамдарды көргөндө мен куткарылдым экен деген шектенүү пайда болот. Ал адамдын ичинде Машаяктын сүйүүсү, өмүрү бар бекен деген ойлор пайда болот. Жанында өлүп бара жаткан адамдарды көрүп, эч бир ой жүгүртпөстөн жолдо кетип бара жатып, сууга чөгүп бара жаткан адамды көрсөк, колдон келген аракетибизди жумшайбыз го сактап калганга. Айлана чөйрөдө адашкан адамдар өтө көп. Өлүмгө бара жаткан адамдар, биз аткара турган иштер өтө көп. Ошондуктан оруп жыйуу маалы өттү, жайкы убакыт бүттү. Талаада эгиндин баары бышып калды, оруп жыйуу маалы келди. Жеремия 8-бөлүм 20-аятта: оруп жыйуу маалы өттү, жайкы убакыт бүттү, бирок биз куткарылган жокпуз. Оруп жыйуу маалы өтүп кетти, жайкы убакытта бүтүп калды. Анан талаадагы эгиндер бизди эч ким уруп алган жок, куткарып алган жок деп айтышат. Орокчуну күтүп отурат, бирок орокчу аларга барган жок. Оруп жыйуу маалы бүтүп бара жатат. Биз дагы да куткарыла элекпиз. Бул ишке кандай карайсыздар? Укмаксанга саласыздарбы? Биз колдон келишинче бир аз иш болсо дагы ошолду аткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келгенге чейин, ырайым доору бүткөнгө чейин, караңгы убакыт келгенге чейин биз колдон келишинче көптөгөн адамдарга жакшы кабар сөзүн таркатканга жетишип калышыбыз керекпиз.
Билесиздерби, азыр биздин жыйынды Кудай колдоноюн деп турат. Ошондуктан баарыбыз бир имдикте, бир ойдо, бир тилекте, бир күч менен Кудайдын улуу иштери аткарылыш үчүн чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай сизден алыста биз күнөөкөр болгон учурда бизди биринчилерден сүйүп, биз бара турган жазага тартылып, Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин денебиз дагы, бүт жашообуз да сизге таандык экендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан мындан аркы жашообузду бир гана сиз үчүн жашаганга, даңктап жашаганга жардам бериңиз. Биздин айлана чөйрөдөгү бир туугандарыбыз, жакындарыбыз, досторубуз, биз аларга сөз айтпасак, оозубузду ачпасак, алар эч качан куткарылууга ээ боло албайт. Ошондуктан сиз берген мүмкүнчүлүктү, сиз берген тапшырманы текке кетирбестен туура колдонууга жардам бериңиз. Ал үчүн биз күч аракетибизди жумшап, акча каражаттарын, байлыгыбызды жумшап, баардык нерсе сиздин эркиңиз менен аткарылышына өзүңүз жардам берип жетектеңиз. Бизди сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.